Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз колдонмо дептер жана калем-сап даярдап, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз кыргыз улуттук тамак аштары жана суусундуктары. Бүгүнкү сабакта биз кыргыз элинин улуттук тамак аштары жана суусундуктары менен таанышабыз. Алардын аталыштарын билебиз, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Алгач кыргыз элинин улуттук тамак аштары менен таанышып алалы. Нан, боорсок. Боорсок кыргыз элинин улуттук нандарынын бири. Боорсок көбүнчө тойлордо, майрамдарда, аштарда бышырылат. Каттама, чакчак, куурдак. Куурдак койдун, уйдун жана кээде жылкынын жумшак этинен куурулуп жасалган даамдуу тамак. Куурдакка пияз, эт кошулат. Андан кийинки тамак бешбармак. Бешбармак майда тууралган эттен жасалган кыргыздын эң сый тамагы. Бышкан эт тууралып, эттин шорпосуна бышырылган кесме жана майлуу чык аралаштырылып бешбармак жасалат. Бешбармак бардык малдын жаңы союлган же сүрсөтүлгөн этинен жасалат. Быжы. Быжы балдар улуттук тамак аштардын бири болуп эсептелет. Быжыга эт, боор, күрүч, сарымсак, пияз жана башка татымалдар кошулуп даярдалат. Олобо. Олобо койдун, эчкинин өпкөсүнө сары май кошулуп, сүт куюлуп бышырылган улуттук тамак аштардын бири. Чучук. Чучук кыргыздар жылкынын казысынан даярдашат. Пияз, мурч, сарымсак кошулуп даярдалган даамдуу тамактарынын бири. Балдар, айткылачы, силер кандай кыргыз элинин улуттук суусундуктарын билесиңер? Булар албетте кымыз, бозо, жарма жана башкалар. Кымыз бээнин сүтүнөн жасалат. Кымыз суусундук катары гана ичилбестен, анын ден соолукка көптөгөн пайдасы бар экен. Кымыз жүрөк, кан тамыр, дем алуу органдарын жана нерв ооруларынан сактайт. Ал эми бозо, максым дагы ден соолугубузга эң пайдалуу суусундуктардын бири. Кышында бозо ичүү суукка урунуп калуунун алдын алат. Жарма, айран, чалап. Балдар, биз улуттук тамак аш жана суусундуктар менен таанышып алдык. Баарыбыз колдонмо дептердин 95-бетин ачып, көнүгүүнү аткарабыз. Сүрөттө берилгендей, бул жерде улуттук тамак аштар берилген. Ал эми төмөнкү жагында бул тамак аштардын аталыштары. Бул көнүгүүнү кантип аткарабыз? Аталыштарын биринчи окуп чыгабыз жана сандар менен белгилеп алабыз. Мисалы, куурдак 1, чучук 2, бешбармак 3, боорсок 4. Ал эми берилген сандарыбызды сүрөттөрүнө карап, иреттеп жазабыз. Мисалы, куурдак 1 деп сан койгон болсок,
сүрөтүнө байкайбыз дагы. Сүрөткө 1 деп жазабыз. Ал эми боорсокко 4 санын жаздык. Демек, сүрөттү карап, боорсоктун сүрөтүнүн астына 4 деп жазабыз. Ушул сыяктуу кылып көнүгүүнү толук аткарабыз. Андан кийинки көнүгүүдө берилген улуттук суусундуктарга көңүл бурабыз. Кымыз, бозо, эзме курут, максым шоро, айран, жарма. Сүрөттөргө карап, тамак аштардын жана суусундуктардын аталыштарын толуктап жазабыз. Биринчи, беш бармак, каттама, кымыз, боорсок, чакчакей, эзме курут, максым шоро, бал боорсок, нан жана бозо. Азаматсыңар балдар? Эгерде жазып бүткөн болсоңор, сабагыбызды улантабыз. Биз бүгүнкү сабакта улуттук тамак-аштар жана суусундуктар менен таанышып алдык. Үйгө тапшырма төмөнкүдөй. 3 тапшырма берилген бизге. Бул сабакка чейин биз мурунку сабактарда улуттук кийимдер менен таанышканбыз жана улуттук оюндарды билип алганбыз. Келгиле эстеп, булардын аталыштарын жазабыз. Биринчи катарга улуттук кийимдердин аталыштарын жазабыз. Экинчи улуттук оюндар. Ал эми үчүнчү бөлүккө улуттук тамак-аштардын аталыштарын жазып, үй тапшырманы аткарабыз. Мен ойлойм, бул үй тапшырма силерге оңой болот деп. Ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар, саламатта болгула.